айрыкча Коргоо министрлиги боюнча биз акыркы эле 2 жылда мамлекет тарабынан 2 миллиард долларга чейин акчаны короттук. Мында эч качан болгон эмес. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздеги алынган курал-жарактардын, боеприпастардын, военный техникалардын жана башкалардын көлөмү менен салыштырганда бул жердеги ушул чөлкөмдөгү Орта Азиядагы баланс сил изменился. Уже на нас не смотрит как на других стран слабых. Слабая страна, слабый Кыргызстан, который имеет ничего такого мощи или там какие-то там нет. На нас смотрит сейчас на сильного соперника, на сильного государства, на сильного напарника. То есть наша страна уже становится на ноги. Бутуна туруп мамлекетибиз. Кудай кааласа башкалардын көзүнө дагы, ой Кыргызстанда дагы укук коргоо органдары күчтүү болуп атат. Силовой блок күчтүү болуп атат. Миноборона күчтүү болуп атат деп атат. Биздин бүгүнкү күндөгү коргоо министрлигиндеги чек ара кызматындагы сатылып алынып келинген курал-жарактар булар акыркы үлгүдөгү эң жаңы технологияда курал-жарактар сатып алып атабыз. Мурда билесиздер, биз жөн башкалардан жардам калчу элек. Жардамга бизге берген эски УАЗиктерин анча-мынча пистолет автоматтарын алчу элек. Жок. Биз азыр 2 жылдан бери эч кандай жардам алган жокпуз. Биз ток өзүбүз сатып алып атабыз. Европа мамлекеттеринен, Турциядан, бул жагы Кытай жана башкалардан баарынан сатып алып атабыз. Жана ошонун негизинде мамлекетибиз күчтүү болуп турат азыр. Мындан ары да күчтөйбүз. Быйыл дагы азыркы күндө бюджетке өтө чоң суммадагы акчалар залал этилген. Быйыл дагы ушул укук коргоо органдарын, милицияны жана башкаларды именно коргоо министрлигине көбүрөөк акча жумшайбыз. Себеби мамлекет күчтүү болуш керек. Мамлекет күчтүү болуп, мамлекетте тартип боюнча эч качан өсүп өнүгүү болбойт. Ушуга чейин билесиздер, мамлекетти короп алгандар коррупционерлер. Мамлекетти талаптанып жеп, бийликке келсе, кызматка келсе, лишь уурдай турган адамдар келип калган. Бир жагынан үчнөкөй адамдардын чөнтөгүнө кирип, же болсо бюджеттин чөнтөгүнө кирип урдап турушкан. Андай болбойт. Пусть попробует кто-нибудь воровать у государства. Пусть попробует кто-нибудь у государства что-то взять незаконно. Мы их приведем к ответственности в соответствии с нашим законодательством.